Кийинкиси таслимул хасса, кыяматтын белгилеринин бири, адамдар тааныгандар менен гана учурашып, саламдашып калат. Тааныбагандарды кайдан көрдүң карашек, жолдон көрдүң карашек, ага салам айтпайт, алик жок, башка жок, эчтеке жок. Кыяматтын белгилеринин бири, адамдар өздөрүнүн тааныштарына гана салам айтып калат, салам айтпайт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ла тадхулунал джанната хатта ту'мину." Силер ыйман келтирмейинче бейишке кирбейсиңер дейт. "Ва ла ту'мину хатта тахаббу." Жана бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйманыңар толук болбойт. Момун адамдар, мусулман адамдар бирин-бирин жакшы көрүп, момундук мухаббат болмоюнча ыйман толук болбойт. "Авала адуллукум ала шай'ин иза фаалтумуху тахаббтум." Силерди бир нерсеге үйрөтөйүнбү? Эгер ошону аткара турган болсоңор, ортоңордо махаббат пайда болот. Махаббат пайда болгон ыйманыңар бекем болот, толук болот деген сөз. "Афшус салама байнакум." Араңарда саламды ачык айтып, саламды жайылткыла дейт. Бул деген тааныганга дагы, тааныбаганда мусулман эле болгон болсо, албетте мусулман эмес деле болсо, өзүнүн ылайык саламы бар, ошону айтыш керек. Демек, адамзат бири-бирин урматтап, бир тууганым, салам айтыш керек деген сөз. Өткөндө бирөө сурайт, биз барсак, мусулман эместер салам айтат экен, бизге салам айтса, алар деле үйрөнүп алган, ассаламу алейкум деп, биз кантип жооп беребиз дейт. Мусулман эмес бизге салам айтса, ассаламу алейкум, биз ага ва алейкум деп жооп беребиз. Ва алейкум деп жооп беребиз. Анан барсак бир жерде мусулман эместер турса, аларга салам айтпайбыз, аларга арбагыла, бар болгула, саламатсыңарбы, здравствуйте деген саламдарды айтабыз. Эгерде мусулмандар болсо, аларга ассаламу алейкум деп салам айтабыз. Эгерде мусулман аралаш аргында жүргөн болсо, ассаламу ала ман ихтада. Хидаят тапкандарга салам болсун деп жалпы салам айтабыз. Эгер жала мусулман болсо, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дейбиз. Үстүндө чыккыла, үстүндө орун бар, үстүндө экинчи кабатта. Оны тууган билбейт харакетте ишке чыгып кетет да, жетелеп алсаңарчы. Мусафир экен, үстүнө чыгаргыла, үстүндө. Ошентип келет.